алдыга коюлган максаттар ишке ашып, көзгө көрүнөрлүк өзгөрүштөр бар эле. Сот тутуму баары абийирдүү болуп кете элек. Президент Сооронбай Жээнбеков сот системасынын 95 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада соттук укуктук реформанын өтө жай болуп жатканына нааразы экенин айтты. Ал ушул жылдын башынан бери соттук укуктук реформаны ишке киргизүү башталганын эске салды. Реформаны ишке ашыруу багытында Жогорку соттун Конституциялык палатанын деңгээлинде жана айрым жергиликтүү соттор тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бирок сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу, сотторго ишенимди күчөтүү боюнча иш-аракеттер өтө жай болууда, деди Жээнбеков. Президент кошумчалагандай, сот реформасын ишке ашыруу үчүн мамлекет жетиштүү акча бөлүүдө. Бирок мыйзам жана Кудайдан коркуп, баары тегиз абийирдүү болуп кетти деп айта албайм. Мына ушул адам фактору жоюлмайынча, соттордун ичи тазармайынча, сот системасын каржылоону канчалык көбөйтпөйлү, материалдык базасын канчалык оңдобойлу, сот реформасы ийгиликке жетишпейт, деди өлкө башчы. Ошондуктан эски көз караштардан арылып, башталган реформаларды аягына чыгаруу үчүн абийир сотунун алдында таза болуу керектигин айтты. Эске салсак, былтыркы жылы сот системасына 1,5 миллиард сом бөлүнсө, быйыл бул сомма 2 миллиард сомго жетти. Спутник эжи сайты. Оренбургдагы жол кырсыгы: маркумдардын сөөгүн алып келүүгө өкмөт жардам берет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Россиянын Оренбург облусунда болгон жол кырсыктан каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Эске салсак, Оренбург жана Акбулак жолунун кесилишинде кыргызстандыктардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Анда Mercedes минивени менен Ford Transit үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан. Анда 4 киши көз жумуп, дагы 4-өө ооруканага жеткирилген. Өкмөт башчы Тышкы иштер министрлигине, Саламаттык сактоо министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана тиешелүү кызматтарга кырсыктан каза болгондорду Кыргызстанга алып келүү маселесин чечүүнү тапшырды деп айтылат маалыматта. Андан сырткары, жаракат алган жарандарга зарыл болгон медициналык жардамдарды берүү керектигин айтты. Спутник эжи сайты. Бишкекте чечинген уят деген чакырык астында активисттер акция өткөрүшүүдө. Бүгүн 9 декабрда Бишкекте жарандык активисттер белгилүү маршрут аттуу акция өткөрүп жатышат. Акциянын катышуучулары Гапар Айтеев атындагы Көркөм сүрөт искусство музейинде болгон көргөзмөгө карата пикир билдиришүүдө. Демилгечилердин айтымында, чечинген уят деген чакырыктын астында чогулушту. Алар автобус менен баш калааны айланышып, коомдук жайларда эл менен пикир алышышат. Иш-чаранын негизги максаты кыргыздын маданиятын, үрп-адат, каада-салтын даңтоо менен жаштарды коомго терс көрүнүштөрдөн оолак болууга чакырат. Акцияга Сүймөнкул Чокморовдун бир тууган жеңеси Карачач ападан насаат кебин айтуу үчүн белгилүү маршрут акциясына кошулганын билдиришти. Иш эртеңкиге чейин созулат. Жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынат. Репортер Кейжи сайты. Кубанычбек Кулматовду 15, Албек Ибраимовду 20 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Ленин райондук сотунда мурунку мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук процесс уланууда. Мамлекеттик айыптоочу Кубанычбек Кулматовду күнөөлүү деп таап, аны 15 жылга эркинен ажыратууну жана мүлкүн конфискациялоону суранды. Мындан тышкары, мамлекеттик кызматта 2 жыл иштөөгө тыюу салууну өтүндү. Ал эми Албек Ибраимовду 20 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоону жана 3 жыл мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салууну суранды. Калыс медиа сайты. Бишкекте турак үйлөрдүн жана административдик имараттардын дубалдарында Феминале көргөзмөсүнүн уюштуруучуларын колдогон сүрөт граффити пайда болду. Facebook тармагынын колдонуучусу Жожек Мурзахметов жарыя кылып, посттун фашистке каршы деп атаган. Аларда керек болсо 40-100 болсо дагы фашизмде бир гана 100. 40 чоро Бишкектеги улутчул, сексисттик, гомофобиялуу экстремисттик топ Бишкектеги фашистке каршы граффити деп жазган. Эске сала кетсек, 28 ноябрда Гапар Айтеев атындагы Көркөм сүрөт музейинде көргөзмө ачылып, ал дароо коомчулукта чуу менен коштолгон. Айрымдар жана Кыргызчоронун активисттери иш-чарада кыздын жылаңачтанып чыкканына жана кыргыздын каада салтына туура келбеген айрым экспонаттарга нааразычылыгын билдиришкен. Элдик медиа сайты.
Базар Кургун районуна караштуу Кеңеш айыл аймагынын 1 май айылында ат майдан курулуп пайдаланууга берилди. Ачылыш Аземге акимдин орун басары Нургазы Нармырзаев, Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы Рахман Өмүрзаков жана жергиликтүү тургундар, ошондой эле башка аймактан келген чабандестер катышышты. Ат майдандын ачылышынын урматына ат оюндары боюнча мелдеш уюштурулуп, жеңүүчүлөргө баалуу белектер ыйгарылды. Көкбөрү мелдешинде Талдуу Булак айыл аймагынан келген команда 1-орунду ээледи. Ал эми 2-3 орунду Кеңеш жана Могол айыл аймагынын көкбөрүчүлөрү алышты. Буга чейин райондун 100-жылдыгына карата Талдуу Булак айыл аймагында ат оюндары өтүүчү жай курулган болчу. Турмуш KG сайты. Алай районунун Гүлчү айылындагы Асма көпүрө 1993-жылы курулган. Бирок көпүрө убакыт өткөн сайын эскирип, адамдардын өтүүсүнө кооптуу абал жаралган. Бул көйгөй Гүлчү айыл өкмөтүндө өткөн элдик жыйында бир нече ирет көтөрүлгөн. Көпүрөнү курган маркум Кадырбай Мөнөкбаев бир нече жолу оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөн. Бирок ал жетишсиз болуп, айылдагы 1984-жылы туулган жигиттердин тобу өздөрүнүн каражатына көпүрөнү оңдоп бышыктап жатышат. Демилгелүү жаштар менен райондун акими Замирбек Молдоколов, айыл өкмөт башчысы Алтынбек Болбур уулу жолугушкан. Ошондой эле маркум Кадырбай Мөнөкбаевдин бир тууган агасы Мырза Бакасов да жигиттерди тамак аш менен камсыздап жатат. Элдик жыйында айтылган көйгөйдө мынтип айылдын жаштары эч кимден каражат, техника сурабай эле өздөрү чечип жатат, деди Бакасов. Асма көпүрө жылуу суу айылы менен Гүлчү айылын байланыштырат. Көпүрөнүн узундугу 100 метр, туурасы 1,5 метрди түзөт. Учурда көпүрөнү оңдоо иштери аяктап, пайдаланууга берүү алдында турат. Турмуш KG сайты. Баткенде мыйзамсыз ташылып келе жаткан 15 тоннадай лимон аныкталды. ЭЭПтин бажы аймагына товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып кирүү фактыларын табуу жана аларга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаранын жыйынтыгында Баткен бажысынын кызматкерлери тарабынан Баткен шаарында Кыргыз Республикасынын жаранынын башкаруусундагы Volvo үлгүсүндөгү транспорт каражаты Шмитц Каргбул үлгүсүндөгү чиркегичи менен токтотулуп текшерилген. Жогоруда көрсөтүлгөн транспорт каражатынын жүк бөлүгүн текшерген учурда Кыргыз Республикасына чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 14.764 килограмм болгон лимон табылган. Айдоочуну токтоткон учурда ЭЭПтин аймагына ташылып келе жаткан товар мыйзамдуу экенин тастыктаган бажыга тийиштүү бир дагы документ көрсөтө алган эмес. Кармалган товардын жалпы наркы 1.107.263 сомду түзөт. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди. Элдик медиа сайты. Дүйнөдө Кытайда биринчи жолу чочко менен маймылдан аргындаштырылган жаныбар туулду. Бул тууралуу Лента.ру метро басылмасына шилтеме берип жазды. Химераны жаратууда чочконун 4000 эмбрионуна жасалма жол менен өстүрүлгөн маймылдын клеткасын салган. Жаңы жаралган чочколордун жүрөгүндө, боорунда, өпкөсүндө жана териде макак крабоидтин ДНКсы бар. Маалыматтарга ылайык, жалпысынан 10 чочко туулган, бирок биринчи жумада эле 8 чочко лабораторияда өлүп калган. Эмне себептен алар жашап кете алган жок, азырынча укмуштуулар изилдеп жатат. Элдик медиа сайты.